Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Учурунда ГКМнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов жалган маалымат тараткан. Мындай кылыктар үчүн Рахат Сулайманов болобу, же башында турганы болобу жооп бериш керек. ГКМнын жалган маалымат таратуусу Кыргыз нефтегаз ишканасынын мурунку жетекчиси Рашид Бостоновдун үстүнөн болгон. Ушундай куугунтуктоо жалган маалымат менен башталган. 24-кейж маалымат агенттигине Кыргыз нефтегаз ишканасынын акционери Токтайым Иматалиева жана жактоочулары Владимир Лесниченко, Айтурган Шамшиевалар Кыргыз нефтегаз ишканасынын жетекчиси Рашид Бостоновду ушундай жол менен каралап, кара үчкө салып, ээлеген кызматтан кетирүү амалдары жүргөнүн массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө билдирүү таратышты. Жамандоо, каралоо жолдору мындай жүргөн. Биринчиден, Кирим авторитет чачтын кармалуусун Рашид Бостоновго байланыштырып, анын башында турат деген курулай кароолоого жамынып, ГКМнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирүү тараткан. Ошон менен бирге Сузак районунун Карадара айылынын балдарын мушташынын башында туруп, ок чыгарган Акановдарды жактап, уруш талаштын ана башчысы Бостонов кылып айтып чыккан. Муну Акановдар кайсы бир бийликтин кара күчү менен Бостоновго каршы арыз жазышкан. Ушундай жасалма жол менен курулай куугунтукка өткөн. Рашид Бостонов Кыргыз нефтегаз ишканасынын кирешелүү ишканага айланганына карабастан 2020-жылдын ноябрь айында мамлекеттик эсеп палатасынын текшерип кеткенине көз жүгүртпөстөн каратып туруп, Хамданов аттуу жаранды түрмөдөн чыгарып, аталган ишкананы текшерүүгө аудит кылып дайындоого өтүп, Рашид Бостоновдун аркасынан илинчек табуу аракетине өтө башташкан. Бул ачык куугунтуктоо коркутуу экенин Кыргыз нефтегаз ишканасынын акционери Токтайым Иматалиева ачык билдирип, Кирим авторитет чач боюнча ГКМнын тараткан маалыматын сотко берип, жыйынтыгында жалган экени такталып, Бишкек шаарындагы 1-май сотунан утуп алды. Сокенин буйругу менен жаманатты кылуу кара пиарчыгы Толгонай Стамалиева болгон. Кылгылыкты кылып, кылгыс жеп менен бекен бууп жүргөн мурунку өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева экени маалым болду. Муну Сокенин досу Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөн жан сакчысы Дамир Мусакеев ачык айтып, ачыкка чыгарды. Айтылган кептин аныгында ошол учурда Сооронбай Жээнбековдун жан сакчысы болуп жүргөн Дамир Мусакеев кызматтан кетерин Стамалиеванын кара пиарынан улам билип калган. Соке менен иштеше албай турганын көзү жеткен. Жан сакчынын белгилөөсүндө ага тагылган кылмыштын беренелери жок жерден чыгарылып, аны кестирип жиберишкен. Мусакеевдин кебинде Сокенин бийлиги Атамбаевго өчөшүп, өч алуунун өзөгүндө үйлөрдү бөлүштүрүүдө мыйзамсыз аныктамалар аныкталганын белгилешкен. Азыркы тапта далдоо жерге туруп, далысынан урган Толгонай Стамалиева өз далысы менен чалкасынан түшкөн учуру. Соңунда айта кетсек, учурда Мусакеев үй камагында чыккан. Ырайымдын акчасына маарыгандар арттын карабай качып кетишти. Кезинде Мекеним Кыргызстан партиясынын башында турган Мирлан Бакиров, Ибраим Жунусовдор Ырайым Матраимовду көрмөксөн билмексенге салып, ийизин жашынып, эки сөзгө жарабай колдоо митингине чыкпай да коюшкан. Элдин баары билет, кимдер Ырайымды айланчыктап, акчасына, партиясына кызыгып, көз артып жүргөндөрдү. Эми ошолор иттик кылып, көздөн жаздым болушту. Өзгөчөлөнүп кеткен Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров бир кезде өйдөлөнүп койгон Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевди аттап, буттап, башынан аттап кетсе, Ырайымды каратып туруп жаман сатты да. Мына Ырайым баккан элиталар, дагы былтыйган элиталар да бар. Аларды анан жазабыз. Журтташтарым, урматтуу жердештерим, дагы бир жолу Матраимовдордун атынан силерге чоң таазир. Айтыла турган сөздүн бардыгы айтылды. Мен айта турган сөз калбады. Мен бир тууганымды мактай албайм. Менин бир тууганымды эл мактасын. Менин бир тууганымды эл көтөрсүн. Менин бир туугандардын атынан элимден дагы суанып кетемин. Илимдин ага экенин мен билем. Мен бул жерге митинг өткөрүүдөн алдын митинг жөнүндө ойлогон эмеспин. Ушул зданияда мен 25 жыл иштедим. Канчалаган митингтерди көрдүм. Канчалаган 2 революцияны ушул жерде көрдүм мен.
Бирок мен hiç Кудайдан ушундай кылбайлам. Bir митинг өткөрбөйсөк, качан bir митинг токтойт экен деген bir ой келип şu elimiz bu amançılık, tuşçulukta, bilimdikte, ıntıbatıkta yaşarık деп Kudaydan tiledim ele. Bırak. Ötkende ilimde sotu oldu. Sotu kesim çıkardı. Anan uçuğa kanaat kılbay. Bu yerde baya turgan azatlıklar, kulağıptır. Bu kadarı çok deyip, o yerde oturgan bir ucel. Bir ucel. Otunmayla başlayan komandası. Uşun Matrayip'ti çok kılmasak, Matrayip'ti sebepker kılmasak, biz dağı revolüsyon yaşayalmayız dedi. Biz Kırgızistan'da dağı biz buluğu çıkarışımız gerek değil. Aynen aynen. Ben bir dağı şu ayalga bir zaman söz aytmadım bile. Menen çok ecem. Bugün işini aytım gelip atat. 70'ke çıkıp atarsız. Bir kutumuz darakta. Bir kutumuz biyakta da atan. Bırak Karlıktın жақсы doğru sürün dep ben Kudaydan tilep ketetilem. O şeye ömür dileytilem. Bırak eldi buzban. Eldi jaman jolga başlavan. El jada büttü revolütsiyadan. El kıynalıp büttü revolütsiyadan. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.